Ал эми шаардык мэрия кардын айынан үзүлүп калган троллейбус линиясы электр зыңдары туурасында маалыматтарды жарандар телефон аркылуу билдирип туруусун өтүнөт. Ал номерлерди сиздер экрандан көрүп жатасыздар. 17 ноябрдан түндөн тарта Бишкекте жааган суу кардан каалада бактар кулап автоунааларды басып калган учурлар катталган. Мэрия ошондой эле шаар тургундарын автоунааларды бактын алдына койбоону эскертти. Туура эмес коюлган автоунаалардын улам тазалык жана зеленстрой ишканаларынын кызматкерлери карды жана бактын сынган бутактарын убагында тазалай албай жатканын эскертет. Муниципалитет кызматтарынын аткарып жаткан иштери туурасында мэриянын алдында турак жай коммуналдык чарба башкармалыгынын жетекчиси Канат Эшатовдон сурайбыз. Куш келипсиз, Канат мырза. Айтсаңыз, мына сиз биздин каналга келе жатканда шаарды аралап келдиңиз. Жолдорду көрүп кандай баа бересиз? Автоунааңыз тайгаланып, ыңгайсыздык жаралган жокпу? Чоң рахмат. Мен аман-эсен эле жетип алдым силердин сөзүңөргө. Эми биздин баягы чоң көчөлөрдүн бүгүнкү күндө акыбалы канааттандырарлык деп айтсам болот. Анткени аларда бүгүнкү күндө баягы муз жана тайгак немелердин баарын тазалап, бүгүнкү күндө унаалар коопсуз жүргөнгө шарт түзүлгөн. Ал эми баягы кээ бирки орусча айтканда второстепенный деп коет атпайбыз, микрорайондун ичиндеги, баягы ошо кварталдардын ичиндеги көчөлөргө бүгүнкү күндө ошо биздин муниципалдык ишканалар эми жетип, ошол жерде эми тазалоону жүргүзүп жатат. Чын сиз айткандай 400дөн ашык биздин жумушчулар күн сайын ошо жолго чыгып, жолдорду анан кийин биздин мына жөө баскан тротуарлардын баарын тазалап келатышат. Бирок сиз айткандай жетишпей экендиги эмне дегенде, баягы техниканын жетишсиздиги бизде сезилип турат. Анткени ошол тротуарларды тазалаган атайын баягы техникалар көбүрөөк болгондо биз алды ыкчамыраак да тез аранын ичинде тазалапканга жетишмекпиз да. Шаардын жолдоруна кум, туз себилип жатканы бул жакшы нерсе, бирок алардан калган калдыктар шаардын көркүн огойтор бузаарын билебиз. Ушуну жоюунун бир мыйзамдуу жолу барбы? Туура айтасыз. Ошол тротуарлардагы баягы кар эригенден кийин алаш албырт болуп, баягы ыңгайсыз болуп калып атат биздин шаардык тургундарга. Аны биздин муниципалдык ишкана тазалык бар, ошонун жумушчулары ошол жерден тазалап кетишке милдеттүү да. Ал эми баягы биринчи этаждагы жайгашкан кафе, магазиндердин ээлери ошол өздөрүнүн бизнесин уюштуруп жатканда эле алар баягы проект бекитип, ошол проект менен салынган да ошолордун баары. Ошол жерде эле белгиленип кеткен ар бир ошол ишкананын же болбосо магазиндин же болбосо кафенин өзүнүн атайын бөлүнгөн ошол жерде аянты бар. Ошол аянтын өздөрү тазалап, ар дайым баягындай тазалыкта жана ошол жерде көрктөндүргөнгө алар милдеттүү. Суук түшүп кар жаагандан бери бирден бир маселе болуп жаткан соң дагы бир суроо. Мына ошол кум, туз эмне үчүн эмгиче азырга чейин колдоносуз? Мисалы ошол эле Казакстанда автоунаалардын дөңгөлөгүнө зыян болбогондой каражаттарды колдонууга өтүшүптүр да. Эң жакшы суроо болду. Бул мен мынтип айтып кетет элем, жооп берет элем сизге. Биз мурдатан бери эле колдонуп келген ыкмабыз менен туз менен кумду бүгүнкү күндө колдонуп келатабыз. Быйыл ошо кышка даярдык көрүп жатканда Бишкек шаарынын мэри тарабынан да ушундай талап коюлган болчу. Ал маселенин адистерин изилдеп көрүп, эмне үчүн биз аны баягындай химический реагент колдонбогонубузду, химиялык реагент колдонбогонубуз биринчиден аябай кымбат болуп атат ал. Анан Казакстанда кайсы реагентти колдонгонун биз билбейт экенбиз, тилекке каршы, бирок биз өзүбүз изилдеп карап көргөндө баары бир ошол реагентти колдонушу аябай кымбат болуп калып атат. Биздин баягы шаардын бюджетине туура келген. Ага карабастан быйыл биздин муниципалдык ишканабыз бар, Бишкек асфальт сервис. Ошол ишкана аркылуу биз химиялык реагент алдык дагы баягы эксперимент катарында баягы биз ошону азыр колдонуп жатабыз да. Ал эми кум менен тузду колдонгонубуз биз мына чет мамлекетке жакын эле биздин жайгашкан Россия менен Казакстандын чоң шаарларынын баягы карап көрсөк, алар бүгүнкү күндө кайтара акыркы 2 жылдан бери ошол эле кум менен тузду колдонгонго алар да кайрылып келишиптир да. Рахмат, Канат мырза. Кардан кийинки Бишкектин жолдорун тазалоо иштери туурасында мэриянын алдында турак жай коммуналдык чарба башкармалыгынын жетекчиси Канат Эшатов менен баарлаштык. Ошол эле кезде шаардыктар соңку 6 күндөн бери жааган карга байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүдө муниципалдык кызматтардын ишине кандай баа беришет? Алардын пикирин угуп көрдүк. Тугулу эми Дордой тарапта өтө эле жанагыдай тайгалак жолдор коопсуздугун тазалоо боюнча жүрбөй атат негизичи. Жолду тазалап ошо
кимдер неме кылат ошону тазалап неметип койсо жакшы болот эле да. Азыркы абал боюнча айта кетсек, эң эле кооптуусу могу дарактардын буталмаганлыгында. Себеби дегенде кечээ күнү эле кар жааганда көрдүк. Бир эле биздин Калгакиев менен Сыдыковдун кешилишинде 5 эле дарак оонап жаткан. Анын кесепетинен жолдор жабык болчу, башка. Эми могу бактарды кандай десем, элдерге бус уруксат бериш керек болуп атат, түбүнөн кеспей, тетиги мындай немелер менен бутак кылып эле кессечи, алар жагат да себепчи. Жана үйлөрүн тапить жылытам дегендерчи. Ошолорго уруксат берсе, мынчалык кыйынчылык болбойт деп ойлойм да ошол эле.